Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучуларым. Силер менен бүгүн кезигип турганыма абдан кубанычтамын. Бүгүнкү сабакта Бишкек шаарындагы номер 1 гимназия интернатынын кыргыз тили жана адабияты мугалими Калыбай кызы Гүлбарчын силер менен бирге болмокчу. Ар бир аткан таң бакыт. Бүгүнкү күн бактылуу болсун. Бактылуу жаша. Азыркы сабагыбыз жемиштүү болсун. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Биз бүгүнкү сабакта текст жана анын мүнөздүү белгилери боюнча кеп кылабыз балдар. Сабак мезгилинде текст жана анын мүнөздүү белгилери боюнча түшүнүк алабыз. Мүнөздүү белгилерин текст түзүүдө колдонууну үйрөнөбүз. Билим алуу жолдору тууралуу тексттер менен иштейбиз. Сабакты баштоодон мурунку сабакка бир кайрылып алалы. Кеп деген эмне? Тил деген эмне? Эсиңерде калдыбы? Кана эстеп көргүлөчү. Балдар, силер тил жана кеп боюнча эсиңерге салдыңар деп ойлойм. Анда сүрөттөргө көңүл бурабыз. Эмнелерди көрүп турасыңар? Биз бул жерден куралдарды көрүп турабыз балдар. Анда эмне үчүн деген суроону ар бир сүрөткө бергиле. Ручканы эмне үчүн колдонобуз? Жазуу үчүн колдонобуз. Таракты чачыбызды тароо үчүн колдонобуз. Чыныны чай ичүүгө, тырмоошту жер тазалоо үчүн, чөнтөк телефондо колдонгондо сүйлөшүү болорун билесиңер. Ал эми тилди колдонгондо кеп пайда болот балдар. Демек, тил пикир алышуу куралы. Тилди колдонуп сүйлөп, айтып жатканыбыз кеп болот. Тилди кепте колдонобуз. Ал эми кепти эмнеге колдонобуз? Кепти пикир алышууда колдонобуз. Пикир алышууда кебибиз түшүнүктүү, маанилүү, уккулуктуу болуусу үчүн булар эске алынат. Кептин тазалыгы дегенде эне тилинде таза сүйлөө жана жазуу керек. Кептин тактыгы эне тилинде так ою жүгүртүү зарыл. Кептин тууралыгы туура жазуу жана туура сүйлөө эрежелерине жараша жазып жана сүйлөйбүз. Кептин логикалдуулугу эне тилинде сүйлөм курулушун туура өздөштүрүү менен логикалы сүйлөп жаза алуу. Кептин орундуулугу жана адеби чөйрөгө ылайык эне тилинде орундуу жана адептүү сүйлө. Кептин көрктүүлүгү, эмоционалдуулугу жана байлыгы болуу үчүн эне тилинин кеңири жана бай көркөм тил каражаттарын пайдалана билүү. Аны кырдаалдарга жараша ыктуу колдоно алуу, чебер сүйлөө жана жазуу керек балдар. Бул жерде эмне жөнүндө сөз болуп жатат? Кана балдар, ой жүгүрткүлө. Биринчи катарда кат жазды, китеп окуду. Экинчи катарда укту, сүйлөдү. Бул жерде кептин түрлөрү жөнүндө айтылып жатат балдар. Демек, кептин жазма жана ооз-эки түрлөрү болоорун мурунку сабактан билгенсиңер. Кайсы катардагы сүрөттөр текст боло алат деп ойлойсуңар? Биринчи катардагы сүрөттөрдү карай турган болсок, сүйлөшүү кеби. Кепти биз ата-эне же досторубуз жана башка адамдар менен маектешүүдө, сабакта жооп берүүдө ооз-эки кепти колдонобуз балдар.
Ал эми экинчи катардагы сүрөттөрдө ооз эки кепти жазуу түрүндө берүү болду. Бул текст балдар. Текстти биз көбүнчө компьютерден, сыналгыдан, китептен жана башкалардан кезиктиребиз. Демек, кептин жазуу формасы текст аркылуу берилет балдар. Ал эми жазуу аркылуу иштелип чыккан кептин жыйынтыгы текст болот. Эми карагыла балдар. Тектус латын сөзүнөн алынган. Ал айкалышкан, чырмалышкан, кездеме деген түшүнүктү билдирет. Кездеменин бир эле жиби кесилип кетсе, кездеме жараксыз абалга келет. Ал эми текст да ошондой мүнөзгө ээ. Демек, текст болуу үчүн анын ичиндеги тил каражаттары байланыштуу, бири-бири менен кездеменин жеби сыңары айкалышып, чиеленишип туруусу керек. Эми балдар, бул сүйлөмдөрдү окуп көргүлө. Күн жаркырап тийип турат. Акылбек сабакка жөнөдү. Ак илбирс бийик тоолордо жашайт. Ушул сүйлөмдөрдү бири-бирине байланыштырып көргүлөчү. Күн жаркырап тийип турат. Акылбек сабакка жөнөдү. Ак илбирс бийик тоолордо жашайт деген негизги ойду бере алдыбы? Эмне жөнүндө айтып жаткандыгын түшүнө алдыңарбы балдар? Бул сүйлөмдөр эмне үчүн мааниси жок болуп калды? Айтайын деген оюбуз маанилүү болуусу үчүн эмне кылууга болот деп ойлойсуңар? Бул жерде сүйлөмдөр бири-бири менен байланыша албай калды балдар. Анткени маани мазмуну, темасы башка сүйлөмдөр келди. Мындайча айтканда, кездеме токулбай калды. Демек, текст түзүү үчүн ар кандай сүйлөмдөрдү бириктирип койсок эле, текст боло бербесин билдиңерби балдар? Текст туура болуусу үчүн эмне жөнүндө айткың келип жатканын такта. Ал тема тексттин борбору. Мисалы, билим тууралуу айткың келди дейли. Теманын айланасында негизги ой жатат. Сен билим жөнүндө эмнелерди айткың келип жатат? Бул негизги ой. Негизги ойду сүйлөмдөр аркылуу беребиз. Ал эми сүйлөмдөр маанилик, грамматикалык, логикалык жактан бири-бири менен тыгыз байланышта болуусу керек. Сүйлөмдүн бири-бири менен маанилик жагынан байланышы дегенде балдар. Эгер сен билим тууралуу айтып бара жатып эле, жаратылышка өтүп кетсең, анда тексттин мааниси бузулат. Буга жогорудагы туура эмес тексттин мааниси ак илбирс кошулуп кетип, тексттин бузулуп калышы далил боло алат. Сүйлөмдөр бирин-бири толуктап, тактап жана жыйынтыкталышы. Тексттеги сүйлөмдөр өзүнөн кийинки келүүчү сүйлөмдөрдү аныктап, кийинки сүйлөм менен тактап, улантат. Сүйлөмдөгү баяндооштор аркылуу айтайын деген ой жыйынтыкталат. Тексттин грамматикалык мааниси дегенде, тексттеги уңгу мүчөлөрдүн сөз айкаштарынын сүйлөмдөгү орун тартиби, туура жазылышы, тыныш белгилердин туура коюлушун айтабыз балдар. Бул жерде өзүңөр көрүп тургандай, текстте сүйлөмдөр, кызматчы сөздөр, кыймыл аракеттин ар түрдүү кырдаалын билдирген тактооштор, менен баяндооштун ээрчишип келиши, тыныш белгилердин керектүү жерге туура колдонулушу аркылуу байланышат. Эми кайрадан бул сүйлөмдөрдү окуп көрөлү. Күн жаркырап тийип тургандыктан Акылбек жеңил кийинип сабагына жөнөдү. Ал үй тапшырмаларына даяр эле. Ошондуктан жакшы бааларды алды. Бул сүйлөмдөрдөн текст түзүлдү балдар. Анда карап көрөлү. Акылбек
үчүнчү жакта турат. Ал эми жөнөдү деген баяндоош да үчүнчү жакта туруп жатат. Демек, менен баяндооч бири-бири менен ээрчишип келди. Ал эми тур деген этиш сөзгө ган, лык, тан деген мүчөлөр аркылуу кыймыл аракеттин кырдаалын билдирген тактооч аркылуу окуянын андан кийинки өнүгүүсүнө ыраттуу байланышты шарттап берди. Тексттин акыркы сүйлөмүн кызматчы сөздөрдү колдонбой окуп көрөлүчү балдар. Ал үй тапшырмаларына даяр. Жакшы бааларды алды. Силерге мындай суроо коюлуп жатат. Бул суроого ишенериңерди же ишенбесиңерди билдиргиле. Силердин кээ бирлериңер ишенем, тузу жокко окшоп жатат. Айрымдарыңар ишенбейм, анткени сүйлөмгө туз кошулбайт деген пикирлер пайда болду. Чындыгында кызматчы сөздөр сүйлөмдө катышпай калганда, сүйлөм тузу жок тамакка окшош. Эми балдар, бул жердеги чачылган сөздөрдү курап, сүйлөмдөрдү жаратсаңар, текст пайда болот. Анда аракет кылып көргүлө. Балдар, силер ыкчам ойлонуп, сүйлөмдөрдү туура түздүңөр деп ойлойм. Анда салыштырып көргүлө. Айлананы эрте мененден бери жөө туман каптап турат. Эшиктен иттердин абалаган үнү менен аралаш, боз үйгө жолоочу жигит баш бакты. Ага жылуу үйдүн төр жагынан орун берилип, чоң аяк менен кымыз сунулду. Балдар, текст түзүүдө сүйлөмдөрдүн орун тартиби туура сакталбаса, анда текст түзүүгө болбой турганын байкадыңарбы? Биз текст түзүүдө сөзсүз сөздөрдүн жана сүйлөмдөрдүн орун тартибин сакташыбыз керек. Учкул сөздөр, афоризмдер, макал лакаптар, табышмактар да текст болушат балдар. Алар бир же эки сүйлөмдөн турса да, ойду бүтүрө айтып, мазмунга ээ болушат. Мисалы, ийненин көзүндөй билим алуу үчүн деңиздей жарыкты шимирүү керек деген учкул сөздү карай турган болсок, айтайын деген ойду бүтүрө айтты. Бир эле сүйлөм аркылуу билим алуу чексиз изденүү, эмгек талап кылынаары тууралуу кеп болду. Ал эми даярдык менен мүмкүнчүлүк кездешкенде ийгилик жаралат деген афоризмди карай турган болсок, мында да бүткөн ой турат. Мисалы, сүрөттөгү деңизди ала турган болсок, сүзүп өтүүдөгү кыйынчылыктарга болгон даярдыгыңа аба ырайы жакшы болуп, мүмкүнчүлүк түзүлсө, анда сен деңиздин аркы өзүнө жете аласың деген ойду камтыды. Эне тилибиздин байыртадан бери жашап келе жаткан макалдары, табышмактары да бир же эки сөздөн туруп эле бүткөн ойду билдирип, текст болушат балдар. Билим деңиз, акыл кайык. Билимдин чеги жок. Билим жолун акыл менен басып өтөсүң. Акылың жок болсо, кайыгы жок, деңизге сүзө албайсың деген ойду билдирди. Өнөр агып жаткан булак, илим жанып турган чырак. Өнөрүң болсо, булактагы суу сыяктуу эле элге керегиң тиет. Илимдүү болсоң, жашоого болгон көз карашың жарык дегенди билдирди. Анда эмесе табышмакты тапкыла. Сүйлөбөйт,
бардык ишти айтып берет. Ал нерсе бардык элге абдан керек. Жазылган беттеринде бардык сырлар. Ойлонуп, муну кимдер айтып берет? Кана, жандырмагын тапкылачы. Жогоруга көтөрүлүү үчүн тепкич керек балдар. Ал эми текст түзүү үчүн логикалык бүтүндүк керек. Тепкич менен көтөрүлгөндө биринчи тепкичти баскандай эле текстте да айтайын деген ойдун башталышы болот. Окуянын башталышын сүйлөмдөр аркылуу улантып, тактоо тексттин өнүгүшү болот. Ойдун акырындагы тыянак тексттин жыйынтыкталышы болот балдар. Анда текст окуйлу балдар. Билим алуу ийне менен кудук казгандай деген сөз бар элибизде. Чындыгында эле билимдүү болуу үчүн ар дайым изденип, окуп туруу керек. Эгер билимдүү адам билим алуусун токтотсо, ал билимдүү деп эсептелбейт. Анткени билим, илим улам кайра жаңыланып турат. Ошондуктан сен билимдүү болом десең, ар дайым талыкпай изденүүнү улантууң керек. Бул жерде ойдун башталышы билим алуу ийне менен кудук казгандай деген сөз бар элибизде деген кирүүчү сөзү менен башталды. Андан ары чындыгында эле билимдүү болуу үчүн ар дайым изденип, окуп туруу керек деген сүйлөм улантуучу сүйлөм болду. Эгер билимдүү адам билим алуусун токтотсо, ал билимдүү деп эсептелбейт деп аныктоо иретинде берилип, анткени билим, илим улам кайра жаңыланып турат деген тактоо иретиндеги сүйлөм берилди. Бул жерде улантуу, аныктоо, тактоо тексттеги ойдун өнүгүшү болду балдар. Ошондуктан сен билимдүү болом десең, ар дайым талыкпай изденүүнү улантууң керек деген сүйлөм тыянак аркылуу ой жыйынтыкталды. Сүрөттөргө карап текст түзгүлө балдар. Баарыңар туура текст түздүңөр деп ойлойм. Текстти ыр түрүндө да түзсө болоорун карап көргүлө. Мектебим деген ырдын текстин кыргыз элинин атактуу төкмө акыны Токтосун Тыныбеков жазса, белгилүү композитор Мукаш Абдраев обон жараткан чыгармадан үзүндү. Айланаңдан кетпеймин, ар убакта эстеймин, таалим берип өстүргөн билим кени мектебим. Жогорудагы көптү көргөн билет. Билимсиз болсоң тозоорсуң. Билим жирейт. Билим ырыс казыгы. Илим болбойт деген сүйлөмдүн маанилүү бөлүгүн төмөндөгү бүтпөй калган ойго жалгаштырганда бир бүтүн ойду камтыган макал пайда болушу керек. Анда ой жүгүртүп, макалдардагы сүйлөмдөрдү орун тартибине жайгаштыргыла. Билимдүү болсоң озоорсуң дегенге кайсы сүйлөмдү койсок туура келет деп ойлойсуңар? Билимсиз болсоң тозоорсуң деген сүйлөмдү коебуз балдар. Билими жок жашоодо кыйынчылыктар болоор деген ойду билдирет. Билек жирей албаганды билим жирейт. Кара күч менен жасалбаган нерсени билимиң менен жасоого болот. Билим болбой, илим болбойт дегенде, билимиң болбосо, илимдүү боло албайсың дейт.
Демек, бул жерден билимдин бийик тепкичи илим экендигин байкоого болот. Көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет дегенде, көп жашасаң да билими жок караңгысың деген маанини туюндурду. Окуу билим азыгы, билим ырыс казыгы дегенден мааниси. Азыр силер окуп билимиңерди азыктандырып жатасыңар. Билимиңер болсо, келечегиңер кең болот балдар. Эми балдар, бул жердеги Т деген белгинин ичин толтурабыз. Эгер сен суроого түшүнүп турган болсоң, кошуу белгисин коесуң. Эгер түшүнбөгөн болсоң, алуу белгисин коесуң. Анда эмесе суроолорду угуп көңүл кой. Текст жана анын мүнөздүү белгилери боюнча түшүндүм. Мүнөздүү белгилерин текст түзүүдө колдонууну үйрөндүм. Билим алуу жолдору тууралуу тексттер менен иштедим. Тексттин логикалык бүтүндүгүн түшүндүм. Негизги ой теманын айланасында болорун билдим. Бир же эки сөздөн турса да, негизги ой бүтүрө айтылса, текст болорун билдим. Кепте тил негизги курал экендигин эске салдым. Балдар, силер бул суроого туура жооп бердиңер деген ойдомун. Эгер алуу белгилери коюлуп калган болсо, өзүңөрдүн мугалимдериңерден жардам сурагыла да, кошуу белгисине алмаштыргыла. Анда эмесе сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки кездешүүгө чейин сак саламат болгула.